2 ноябрь 2019-жылы гуманитарлык экономикалык колледж Абайдын студенттери келип музейди көрүп, анан кыргыз тил майрамынын 30 жылдыгына карата иш-чара болгон эле. Ушул иш-чарада көп студенттерге жакшы ийгиликтүү аткарып, байбиче көтөрүү салтын, кыргыз ата-бабалардан калган салтты көрсөтүштү. Анан бизде андан 2 студентибиз дагы кызматта болуп, чай коюп, бизге дагы жакшы кызматтарды жасады. Мероприятие тасмалын салып, анан 2 студентибиз кичине студия грамота жетпей калды эле. Анан азыр мүмкүн болсо 2 кызды грамота менен сыйлап коюуга уруксат этилди. Мен жагынан чакырып тургула. Жайлап эл аралык кайрымдуулук коомдун Темиржан аялдар канатынын грамотасы менен Абай гуманитардык экономикалык колледждин башталгыч мугалимдерди даярдоо факультетинин 2-курс студенти Көчкөнбаева Аймира Кыргыз мамлекетинин республикасынын мамлекеттик тил мыйзамынын 30 жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн иш-чарага активдүү катышкандыгы жана окуудагы жетишкендиги үчүн сыйланат. Андан кийин биздин гуманитардык колледждин укук таануу факультет 2-курстун студенти Мурат кызы Асел. Бул да окуудагы жетишкендиги үчүн жана бул дагы бизде колледж Абайда дагы штатник работник болуп иштеп атат. Өзүнүн сентябрдан берги жакшы ишке белгилдигин жүрүш турушу менен өзгөлөнүп атат. Биз дагы коомдун мүчөлөрү бул кызга дагы грамота тартыптуу деп эсептеп эми бул грамотаны алгандан кийин 2 жагында мына Жайыл Баатырдын, бир жагында Темиржан эненин сүрөтү турат. Бул деген тарыхты, бизде тарыхты сыйлоо деген Жайыл Баатыр менен Темиржан эненин биз эрдеген даңазалап, Жайылатта коому жана биз дагы ушу жашаган жерде Жайыл районун алып жүрөбүз турабыз. Эми грамотаңыздар кут болсун, ишиңерге да ийгилик болсун, окууңарга да ийгилик болсун. Рахмат силерге.